Тургунбек Нурланбек. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин кезектеги 4-чү сессия абдан маанилүү, орчундуу, орунттуу окуялар менен коштолду. Эң башында эле баса белгилеп айтарым, биздин парламенттин, жогорку кеңештин аброюн арттырып, биздин өлкөбүзгө Казакстандын, Түркиянын, Россиянын парламенттин жетекчилери атайын расмий сапарлар менен келишти. Буйруса, жакында июль айында Кытай эл республикасынын парламенттин төрагасы дагы келген жатат. Ошону менен катар биз дагы Кыргыз республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы жетектеген парламенттик делегация дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнө расмий сапарлар менен бардык. Бул расмий сапарлар албетте өлкөлөрдүн ортосундагы парламенттик алакаларды жакшыртуу менен бирге биздин парламенттин аброюна, мындан аркы иш аракетине өтө чоң салымын кошуп келет. Урматтуу депутаттар, эл арасында биздин парламентке, айрыкча биздин бүгүнкү 7-чи чакырылышка ордун менен дагы, орунсуз дагы ар түрдүү жаман жакшы пикирлер айтылып келүүдө. Бул парламенттин табияты ушундай. Анткени менен ушул парламентте биздин жалпы кыргыз эли шайлоочулар шайлаган. Эмне деген күндө дагы мындан башка парламент жок. Бүгүн парламент элдин үнүн бул жерде астейдил, толук, даана, так чагылдырып иш алып барып атат. Ошондой эле эң негизги вазипасы болгон мыйзам чыгаруу ишинде өзүнүн милдетин так аткарууда. Урматтуу депутаттар, баш мыйзамга ылайык парламентке кандай ыйгарым укуктар берилген болсо, ошол ыйгарым укуктардын чегинде парламент өзүнүн ишин татыктуу аткарууда. Урматтуу депутаттар, биздин негизги милдетибиз мыйзам чыгаруу бийлиги катары мыйзамдарды кабыл алуу, мамлекеттик маанидеги керектүү чечимдерди кабыл алуу, ошону менен катар биз кабыл алган мыйзамдарды аткарылышын көзөмөлдөө. Элдин үнүн ушул бийик трибунада чагылдырып жеткирүү. Мен айтат элем, ушул парламентте бүгүнкү биздин ишмердигибизге айтылып аткан сындарды мен айттым, негиздүү да, негизсиз да деп. Негиздүүлөрүн айта турган болсом, мына коомчулукта бүгүнкү күндөгү парламент канткен күндө дагы конституциялык өзүнүн укугун аткарып атат деген баа бар. Ошол эле учурда жок, бүгүнкү күндө парламент алсырап калды, парламенттин акыбалы мурдагыдай эмес дегендерге мен таптакыр кошулбайм. Анткени кандай гана маселе болбосун, бардык маселелер, мамлекеттик маанидеги маселелер дал ушул жерде чечилет, ушул жерде кабыл алынат. Эгерде бул жерде кабыл алынбаган чечимдер болсо, бул жерде айтылбаган маселелер болсо, ал ишке ашпайт жана иштебейт. Бардыгы биз кабыл алган, парламент кабыл алган мыйзамдардын эрежелери менен ишке ашат. Мына өткөн жумада буну биздин урматтуу президентибиз Садыр Жапаров келип дал ушул трибунадан баса белгилеп айтты. Бүгүнкү парламенттин 7-чи чакырылыштын Кыргыз республикасындагы болуп жаткан олуттуу реформаларга, ошондой эле бүгүнкү ийгиликтерге натыйжада жаңы Кыргызстанды курууда парламенттин ролу жана таасири өтө жогору экенин баса белгиледи. Андыктан коомдогу бир уч топтордун анча-мынча дайым терс пикир айтып келген жарандык коомдордун, бир саясий топтордун баасына биз эч убакта терикпейбиз. Бизге алардын баасы эмес, бизге Кыргыз элинин 7,5 миллион эл менен жалпы биздин шайлоочулардын баасы маанилүү. Биз парламентте бүгүнкү күндө толук ыйгарым укук жетиштүү.
Eч кандай парламент алсыраган жок. Парламент бүгүн да таасирдүү, бүгүн да күчтүү. Тек гана биз бүгүн ырыс алды ынтымак деп өлкөдөгү бардык бийлик бутактары бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, өлкөбүздүн келечегине баарыбыз бирдей салым кошуп, ынтымак ырашкерликте иш алып баруудабыз. Бирөөлөр каалагандай, айрым адамдар каалагандай, бул жерде саясий оюндарды уюштуруп, ушул бийик трибунаны интригага, ар кандай саясий маселелерге арнап, бул жерде бийлик бутактардын ортосунда тирешүүнү жаратып коюш бул оп оңой нерсе. Ал бүгүнкү парламенттин колунан келет. Бирок биз аны каалабайбыз. Биз мына ушул бийлик бутактары өз ара бийлик талашуунун капшабында калып, ар кандай саясий оюндардын капшабында калып, биз экономикабызды унутуп коюп, алда канча аркада калдык. Мына бүгүнкү бийлик биз, урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, министрлер кабинети, жогорку кеңеш, сот бийлиги бардыгыбыз ынтымак ырашкерликте иш алып барып атканыбыз үчүн өлкөбүз туруктуу экономикалык өсүштөрдү жасап келе жатат. Тагыраак айтканда, мына акыркы соңку 3 жылда бизде экономикалык көрсөткүч, тактап айтканда улуттук дүң продукциянын өсүмү 9%дан түшкөн жок. Мына үстүбүздөгү жылдын 6 айында 12%дык көрсөткүчтү көрсөтүп атат. Бул деген мурдагы СССР азыркы кымышып өлкөлөрүндө биринчи орунда. Бул өтө күчтүү өсүү темпи. Ушул өсүү темпине бүгүнкү президентибиздин туура багыты экономикалык саясаттагы саясий туруктуулук жана парламент кабыл алган мыйзамдардын таасири. Биз өз убагында саясий оюндарга азгырылбай, саясий интригаларга берилбей, бир гана мамлекетибиздин, өлкөбүздүн өнүп өсүүсү үчүн, элибиздин жыргал турмушу үчүн, бакубат күчтүү мамлекетти куруш үчүн жасаган аракеттерибиздин натыйжасында ушундай өнүгүүлөр болуп атат. Андыктан биз эч качан терикпешибиз керек. Тескерисинче, биздин парламент бүгүн эң күчтүү парламент. Керек болсо биз парламенттеги ачыктык менен, демократиялык принциптер менен, эркиндик менен биз жеке эле Борбор Азиясында эмес, дүйнөнүн эң алдыңкы 20-30 орундагы мамлекеттердин катарында сыймыктануу менен айта алабыз. Биздин мейли фракция жыйындары, мейли комитет жыйындары, мейли жада калса пленардык жыйын күндө түз эфирде чагылдырып турулат. Мындай көрүнүш көптөгөн өлкөлөрдө, керек болсо бизди сындаган айрым демократиялык өлкөлөрдө да жок. Тилекке каршы ушундай терс бааны бергенде мындай коомчулук айтат элем, этият болуш керек. Кээде биздин айрым коллегаларыбыздагы бийлик мындай бийликтигиндей дегенге өтүп кетебиз. Бирок бийлик ким? Биз бийликпиз бүгүнкү күндө. Парламент бийлик. Кыргызстандагы бийликтин бир бутагы болгондо дагы негизги мыйзам чыгаруу бийлиги. Мына биз бийликпиз. Президент, парламент, сот бийлиги. Биз ошону унутпасак, анан бийликтин айтканын кылат. Бийлик албетте дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө мыйзамдарды ошол өлкөдө аткаруу бийлиги даярдайт. Ошолор алып келет. Анан парламент аны карап, электен өткөрүп кабыл алып берет. Ошол эле учурда депутаттар дагы өздөрү мыйзам чыгаруу укугуна демилгесине ээ болгондуктан биздин бир катар депутаттар дагы мыйзамдарды долбоорун алып чыгып, натыйжада ал мыйзамдар кабыл алынып атат, иштеп атат. Пайыздык көрсөткүч боюнча министрлер кабинетинин аткаруу бийлигинин алып келген мыйзамдарынын саны, көлөмү көп болушу бул табигый көрүнүш. Урматтуу депутаттар, андыктан мен айтат элем, биздин бүгүнкү парламент абдан маанилүү, тарыхта кала турган чечимдерди кабыл алып атат. Ошонун бири мына чегара маселеси. Биздин коңшу Тажикстан менен болгон чегара маселеси бүгүн биз маани бербешибиз мүмкүн. Бирок келечекте бул көптөгөн чыр чатактуу, эки тараптуу айыгышкан
Бири-бири менен душман кыл чайнашкан өлкөлөргө дагы бүгүнкү биздин Кыргызстандын бийлигинин кабыл алган чегара маселеси үлгү болушу мүмкүн. Толук ошондой болот деп ишенем. Мына бүгүнкү күндөгү Борбор Азиядагы биздин тынчтыктын орношуна, биздин Борбор Азиядагы аймактын экономикалык өсүшүнө сөзсүз түрдө биздин бүгүнкү 7-чи чакырылыштын чоң үлүшү бар. Анткени биз эзелтен чечилбей келе жаткан эки мамлекеттин ортосундагы чыр чатакты чечип, чегара маселесине чекит койдук. Бул маселеде албетте биздин урматтуу президенти Садыр Жапаровдун, ошондой эле өкмөттүк комиссиянын төрагасы Камчыбек Кыдыршаев Ташиевдин эмгеги өтө зор. Буга биз бүгүн маани беребиз, бербейбиз, бул башка маселе, бирок тарых таасын дал ушундай баасын берет. Андыктан, урматтуу депутаттар, ошол эле тил мыйзамы, мына бизден күчтүү, биздин 7-чи чакырылыштан күчтүү деп суусап айрымдар аваз кылып сөз кылып келген парламенттердин эрки жеткен эмес. Мына биз 7-чи чакырылыш мамлекеттик тил боюнча конституциялык мыйзамды кабыл алдык. Кече абдан чоң ошол конституциялык мыйзамдын иштешине зор өбөлгө түзгөн мыйзамды кабыл алдык. Кайсы чакырылыштын буга чейин ушуга эрки духу жетти эле. Мына биз кылдык. Мен муну мактануу менен, сыймыктануу менен айта алам. Ошон үчүн бийликтин бүгүнкү күндөгү бийлик бутактарынын ортосундагы бардык мамилелер бирдей, тең салмактуулук бар, күчтүү президент, күчтүү парламент. Максатыбыз адилеттүү сот бийлигин түзүү. Андыктан бийлик барыбызга жетет. Президентке да жетет, парламентке да жетет. Андыктан ортодон айрым адамдар мындай кычаштырып, бир оюн болуп кетсе экен деген терс көз караштагыларга биз такыр көңүл бурбашыбыз керек. Урматтуу депутаттар, кээ бир учурда айтып атат, министрлер тоготпойт, премьер-министр, министрлер кабинет төрагасы тоготпойт, парламент алыс. Жок. Качан биз өкмөттүк саатты койгондо министрлер кабинети келбей койду? Ар дайым келет. Кайсы тема болбосун. Качан биз бюджетти кабыл алганда министрлер кабинетинин төрагасы келип, ушул жерде биздин суроолорубузга жооп берген жок? Жооп берет. Керек болсо алып келген бюджетке ушул жерде отурган депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен бюджеттин чыгаша бөлүгүн, киреше бөлүгүн көбөйтүп корректировка кылып атат. Бул эмне парламенттин орду эмеспи? Мына кече эле президентибиз өзүнүн катышуусунда ушул жерде 7 министр өкмөт мүчөсү ушул жерге келип ант берди. Алар эмне филармонияга барып, же аянтка чыгып, же театрга барып ант берди. Парламентке келип ант берди. Парламенттин ордун билет, сыйлашат. Ошондуктан биз парламенттин орду жоголду, парламент болбой калды, нотариус болду дегенди биз таптакыр четке кагышыбыз керек. Биз буну менен макул эч убакта болбошубуз керек. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мен сиздердин баарыңыздарга парламенттин төрагасы катары чоң ыраазычылык билдирем. Абдан жемиштүү, маанилүү сессия учурун өткөрдүк. Биздин бүгүнкү ийгилигибизге сөзсүз түрдө урматтуу президентибиздин колдоосу, министрлер кабинетинин биз менен тең биргеликте иш алып баруусу, ошондой эле биздин аппарат кызматкерлеринин талбаган эмгеги жана иш башкармалыктын биздин чарбалык маселелерди чечүүдөгү зор көмөктөрүнө жалпы жогорку кеңештин атынан мен ыраазычылык билдирем. Урматтуу депутаттар, мына биз кезектеги сессиябызды аяктап, 2 айлык тыныгууга кетип жатабыз. Тактап айтканда 1 ай шайлоочулар менен иштейбиз, 1 ай эмгек өргүсүндө болобуз. Менин кааларым, сиздердин шайлоочулар менен болгон кездешүүлөрүңөр, жолугушууларыңар ийгиликтүү болсун. Эмгек өргүүңүздөр татыктуу, чыныгы, эс алуу болсун. Эл менен бирге болойлу. Ырыс алды ынтымак дейт.
Kırgız elin, Kırgız mamleketin barыбыз birgelikte önüktürüp östürүү үчүн бардык күч аракетибизди жумшайлы. Бийлик бутактардын ортосундагы тең салмактуулукка, ынтымакташкерликке дайым барыбыз birgelikte туралы. Урматтуу депутаттар, анда биздин кезектеги 7-ci чакырылыштын 4-cü сессиясын жабык деп жарыялайм. Aklını haskazalar talalar, elimizden canıminen barabar, sansız kalım alat olsun mekende, saktap geldi bizden ata babalar. Iyik saktap urpaktarga berilir. Kalgalay ber kargızel, azatlıkın yolunda örkünday ber öseber ıstağdarın kolunda.